Спорт дүйнөсүндө оор жоготуу. Легендарлуу футболчу Пеле дүйнө салды. Эдсон Арантис ду Насименту коомчулукка Пеле деген ат менен таанымал футболдун королу. 29-декабрда өзүнүн мекени Бразилиянын Сан-Паулу штатында госпиталда жарык дүйнө менен кош айтышты. Бул тууралуу дүйнөлүк белгилүү басылмалар жазып чыкты. Ал бир нече жылдан бери бул оор өнөкөт оору менен алышып келген. Дал ушул оорусу өтүшүп кеткендиктен кечээ жакында болуп өткөн дүйнөлүк чемпионатка ардактуу конок катары чакырылбай калган эле. Эдсон Арантис ду Насименту 1940 жылы 23 октябрда Бразилиянын Минас-Жерайс штатындагы Трес-Карасоинс шаарында туулган. Ысымы белгилүү ойлоп табуучу Томас Эдисондун атынан коюлган. Жакыр, кедей кембагалдын үй-бүлөсүндө чоңойгон. Атасы өзү мурда футболчу Дондиньо катары белгилүү Жоа Рамос ду Насименту уулунун биринчи мугалими болуп, ага спорт чеберчилигинин айрым сырларын үйрөткөн. Дондиньо баласын атайын спорт клубтарга алып барууга, топ алып берүүгө шарты болбогондуктан ичине гезит толтурулган байпак же кадимки грейпфрут менен короодо футбол ойноткон. Кичине кезинде Дико деген каймана атка ээ болгон Эдсонго мектепте окуп жүргөн чагында сүйүктүү оюнчусу жергиликтүү дарбазачы Васко де Гама Биленин урматына Пеле деген лакап ат берилген. Пеле автобиографиясында көпчүлүк көрмандар жана анын эски достору бул усум эмнени туюндурарын билишпегенин айткан. Бул ысым Биледен келип чыккан жана еврейче керемет дегенди туюндурат. Атына заты жарашкан, зирек, зээндүү, кичинекей Пеле 7 жаштан тарта кесипкей футбол менен машыга баштайт. Насаатчысы ага Сантос клубунда ойноону сунуштайт. Көп өтпөй 15 жаштагы Пеле дүйнөгө белгилүү болгон клубтун курамына кирди. 14 жашында чоңдор менен кадимки турнирде кичи футбол ойноосу профессионалдык карьерасын баштоосуна эң чоң түрткү болгон. Таланттуу өспүрүм, кайда барбасын, кооз, бүйүрү кызыткан оюну менен айырмаланып, бомбардир аталчу. Пеле оюнчу катары дүйнөлүк чемпионатты 3 жолу жеңген жалгыз футболчу катары тарых барактарында калды. Анын алгачкы мундиали 1958 жылы болгон. Анда ал болгон 17 жашта эле. Атаандаштын дарбазасына хет-трик менен айырмаланган эң жаш оюнчу. Жаш болгонуна карабастан команданын лидерине айланып, жеңишин камсыздаган, турнирдин мыкты жаш оюнчусу аталган. 1970 жылы чемпионатта алтын медалдын жана мыкты оюнчу наамынын ээси болгон. Көпчүлүк көрөрмандар бири гана 1970 жыл эмес, футбол тарыхындагы легендага айланган ийгиликтүү оюнчу катары тааныйт. Дүйнөлүк көптөгөн басылма уюмдардын статистикасы боюнча планетанын эң даңазалуу оюнчусу аталган. Кош, легенда, эми футбол тарыхында сендей жаралбашы анык.